Өнөгө таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас областына караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928-жыл 12 декабрда жарык дүйнөгө келет. 1946-жылы Жамбыл шаарындагы зооветеринардык техникумду, 1953-жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүрөт жана 1956-жылы 1958-жылы Москвадагы жогорку адабият курсунун окуучусу болуп дайындалат. Кыргызстандын улуу акын жазуучусунун көптөгөн чыгармалары бар. Алардын бири баарыбызга белгилүү чыгарма Бетме-бет чыгармасы. Айтматовдун ошол чыгармага чейинки аңгемелери орус тилинде жазылып, орус тилиндеги басмаларга басылган болсо, бул повести кыргыз тилинде жазылып, түп нускасы биринчи жолу Ала Тоо журналынын 1957-жылдагы номер 6 санына Бетме-бет келгенде деген ат менен жарыяланат. Бетме-бет чыгармасы жазуучуну алгач ирет адабият дүйнөсүнө терең алып кирген чыгарма болуп саналат. Чыгарма согуш учурунан башталат. Германияга каршы фашисттик согуш болуп жаткан учур. Ал учурда бойго жеткен эр азаматтарды согушка алып кетип жатышкан. Ал учурда бойго жеткен эр азаматтар согушка барчуда, аялдар айылда калышчу. Алардын ичинде Исмайыл да бар болчу. Бирок кетип жаткан поездден ыргып секирип түшүп калып, качып жөнөйт. Күйөөм согуштан аман кайтар бекен деген ой менен ойлонуп, баласын эмизип жатып, көзү илинип кетет. Бир заматта эле айнектен бирөө такылдатып баштайт. Ким бул? Деп жооп берет Сейде. Кто там? Открой, Сейде. Ач эшикти, Сейде, деп Исмайыл үнүн чыгарат. Сейде барып эшикти ачат. Күйөөсүн көрүп аябай таң калат. Аябай сүйүнөт. Бирок Исмайыл мен согуштан качып келдим десе, Сейде эч нерсе дебей туруп, алтын башы аман болсо болду да, деп сүйүнүп олтуруп мойнуна асылат. Апама сүйүнчүлөйүн деп жүгүрөт. Исмайыл аны токтотот. Эч кимге айтпа, мен согуштан качып келдим дейт. Мында Исмайылды трагедиялык конфликтиге кептелткен трагедиялык кырдаал шарт тууралуу сөз кылуу керек. Андай трагедиялык кырдаал шартты албетте Исмайылдын Тоотойдун топ жетим балдары менен бүгүн эртең туйт деп жалдырап күтүп олтурган уюн урдап союп алышы жаратат. Дал ушул уюрдоо аркылуу түзүлгөн кырдаал шарт иллюзия менен күн өткөрүп калган Сейденин трагедиясы ачыкка чыгарат. Жазуучу Сейденин ички дүйнөсүнө басым жасайт. Жаш келиндин боорукердиги, ишенчээктиги, баюулугу чыгармада так чагылдырылат. Алсак, жазуучу урдалардын алдыңкы күнүндө Сейденин ошол эле Тоотойдун баласы Асантай менен сүйлөшкөн саамды жөн жерден сүрөттөп олтурбайт. Сейденин ээлеп олтурган талканын көрүп ишлекейин жуткан аш жалаңач согуштун каарын жоон териси менен тартууга аргасыз болгон. Ушул кичинекей Асантай да элдин башына түшкөн кайгыны балапан жүрөгү менен түшүнүп, сезип олтурат. Андыктан атасы согушта өлгөнүн биле элек наристе баланын оор үшкүргөнү Сейденин үшүн алып каңгырыгын түтөтөт. Бул көркөм штрих чыгармада Сейденин ички дүйнөсүн дагы гана көрсөтүүгө да кызмат кылат. Бала чыгып кеткенден кийин өзүнө келе албай, колунан иши түшүп, нес болуп көпкө олтурган Сейде Тоотойду балдары менен бүт эч жүрөгү менен аяйт. Колунан келген жардамын берүүгө даяр турат. Мына ушул эпизоддо берилген баланын оор үшкүрүктөрдүн бүтүндөй чыгарманын трагедиясынын түбүнө катылган десек да болот. Жазуучулук чеберчиликте да ушундай көркөм деталдарды таба билүүдөн көрүнөт. Чыгарманын ички чыңалуусунда образдардын толук кандуу ачылып берилишинде көркөм деталдардын аткарган кызматы алмаштыргыс экендигине ынанбай коюлга болбойт. Күйөөсүнө бүт ишенимин артып, аны жашоосунун маңызы катары туу тутуп, жашап келген Сейде үчүн Исмайылдын адамдыкка жатпаган жексур жүзүн көрүшү жаш келинди иллюзиядан ойготту. Сейдени трагедиялык каарманга жакындаткан жагдайда ушул кырдаал менен түшүндүрүлөт.
Чаткалга кетебиз деген максат тилеги ордунан чыкмак турсун. Сейде өмүрүндөгү эң жакын адамын биротоло жоготуу, аны менен бирге тынч, бейкабар дүйнөсүн жоготуу анын алдында ачуу чындыктай көрүнөт. Esinde çek. Sen beni koy özümde be. Zamanın böyle olsa böyle oldu. Hazır herkim ölmesen de öyle. Seydi sen açtan ölüp ararsan da hiç kim gel sen olmasın damızlayın. Ahmak olma. Emniye uçmayız. Seydi emniye uçmayız. Senin de cüklü aldın mı? Cemye. Başka altın varlar. Özür nasıl olacak? Geçir. Kışı boyu kalsın da dişinde kimin sorun oturdun. Men uzdayım. Men keyim. Atı üşükte olsa başkalarına tartıyoruz. Men öldüm gelir, men yaşarım gelir. Özüm için yaşarım gelir. Senin için yaşarım gelir. Oğlum, tuvar ve gün için. Usta İsmail, eğer beni süyüldüğün için bolsa, askerde biz üçün kaçıp gelgenin rast bolsa, anda hazırım. Alanın cetinlerine varıp çögülöp geçirip sıra. Yok, anta almayın Seydi. Anta almayın. Sıradan senden İsmail garip geçirip sıra. El geçirse beni de geçirir. Seydi, şimdi yatarsın mı? Bana bak, kaysın mı ettin ben bu? Sen sırasına iyisin. Seydi, öğretirci. Ben senden başka kimim var? Hayalattığım sensin. Ben senden başka kimim var? Yalnız sensin. Koşuda Seni kimi var? düşüneceğim.